Саламатсыздар байымдар, кутмандуу кечиңиздер менен, маанайларыңыздар жакшыбы? Сиздер менен көрүшүп турганыма мен кубанычтамын. Бүгүнкү эфир жалпы аял затынын бактылуулугуна бир түрткү болсун, жардамы тийген болсун. Ар дайым өмүрдө жакшыга умтулуп туруш керек экенбиз. Бүгүнкү эфирде айтылган жертва абалында жүргөн бардык апаларга, баласын урган энелерге, күйөөсү сөксө, кыйкырса да чыдай берген, кайын журттун мамилесинен эзилген, өзүн бактысыз сезген, карыздан башы чыкпай жүргөн, жашоодон ордун таппай жүргөн айымдар үчүн дегенбиз. Эгер баары жакшы болсо дагы бүгүнкү эфирде сиздер үчүн пайдалуу маалыматтар болот. Эфирибизди баштайбыз. Фон койсом өчүп калды, бирок дагы аракет кылып көрөйүнчү, коюп көрөйүн, кайрадан чыгып кетпесе керек, комментарийди өчүрөм. Караңыздар. Неге биз жертва болуп калдык? Не себептен биз балабызды ура беребиз? Биринчи сүрөттү караңыздар. Биринчи сүрөттөгү бул биздин кичинекей кезибиз, салыштырылган кезибиз. Караңыз, сенин көзүң, сенин мурдуң деп салыштырылган кезде, баланчанын баласы кыйын деп салыштырган кезде, сен өзүңдө жоксуң. Сен өзүңдү башка көз менен көрөсүң. Карасаңыз, кичинекей кезиңизди эстеп көрүңүз, кичинекей күнүңүздү эстегенде, кайсыл курагыңыз көз алдыңызга келет? Терапияларда көп айымдар кыйналышат биринчи жасагандан. Андан кийин терапия адамдын жан дүйнөсүн ачат деп айтсак болот. Өзүнө болгон ишенимин ойготот. Кыял максаттарыбыз орундалат. Ушул кичинекей калып кеткен бала күнүбүздү эмдейбиз. Мына, биринчи сүрөттү караңыз дагы, экинчи сүрөттү караңыз. Биринчи сүрөттөгү кыздын абалы бул салыштырылган абал, таяк жеген абал, ата-энеси таштап кеткен абал, мээрим жетпей калган учур. Анан экинчи сүрөттү карасаңыз, эмоциябыз ушул абалда кала берет. Мындай кызда кайдагы флирт, кайдагы эркек менен ачык сүйлөшүү, кайдагы эркекке эркелеп андан сурап алуу, кайдан эркегине дух берет, кайдан мотивация берет, кайдан ушул апанын баласы энергичный болот, кайдан ааламга ачылат. Анан экинчи сүрөттө 1-2 деп турат, мында баягы көңүл сыртында калып кеткен, ата-энеси каалоолорун укпай койгон кыз, салыштырылган кыз, анан чоң эле кишинин кичинекей баланын колу менен сүртүп турган фонун көрүп атасыздар, көз жашын сүртүп турган. Чоң жашка жетсек дагы биз жертва болуп өмүр сүрөбүз. Кичинекей бала абалыбыз менен өмүр сүрөбүз. Мага ушундай мамиле кылып койду, күйөөм мени сөгүп атат, күйөөм мени уруп атат, кайнэне мага мындай деп салды, кандай кылсам болот деп жертва болуп өмүр сүрөбүз. Жок айымдар, жертва болуп өмүр сүрүү азыр болбойт деп айтсам болот. Билим алып атасыздар, өнүккөн заманда жашап атабыз. Жертва болуп жашасаңыз дагы күнүңүз өтөт. Ошол ичибизде калып кеткен кичинекей баланы эмдешибиз керек. Мына биринчи, эки сүрөт турат, 1-1 деген. Ушул баланы эмдешибиз керек. Бул абалды биз тапшырмалар аркылуу жана терапиялар аркылуу эмдейбиз. Анан ушул апаны караңыз, ушул абалдагы бала кийин турмуш курганда неосознанно баласын урат. Эстеп көрүңүзчү, апаңыз сизди салыштырган кез, ата-энеңиз урушкан кез, сизге көңүл бөлбөгөн кез. Психологиялык жашыбыз азыр 50-дө болсо дагы биздин ичибизде ушул кичинекей баланын эмоциясы бар. Мен муну дайыма айтып жүрөмүн. Мисалы, мына сиздин ошол абалыңыз 3 жаш, 5 жаш, ата-энеңиз урган кез, салыштырган кез, таштап кеткен кез. Бул бир 0 жаштан 18 жашка чейинки, даже түйүлдүк кез дагы таасирин тийгизет. Түйүлдүк кез болушу дагы мүмкүн. 18 жашка чейинки абалыңыз мен азыр көрсөткөн сүрөттөгүдөй болсо, сиз азыр канчадасыз? Азыр сиз 30дасыз, 40дасыз или 50дөсүз. Ичиңиздеги баланын эмоциялары менен өмүр сүрөсүз.
Бул абалдан чыгуунун жолу кандай? Ушул баланы эмдеш керек. Кичинекей бала ушул абалыңызды түшүнүп эмдөө менен биз балдарыбыз менен дурус карым катнаш кура алабыз. Анткени сиздин ичиңиздеги ачуу, ыза чыгып кетти. Ички баланы эмдөө менен ичибиздеги ачуу, ызадан кутулабыз. Бул жердеги сүрөттү карап көрүңүз. Флирт эмне үчүн жок? Эркелей албайбыз, күйөөбүз менен сүйлөшө албайбыз. Караңыз, эркегибиз менен ачык сүйлөшө албайбыз. Биринчи сүрөттөгү баланын абалы бул акча жетишпестиги болгон, травма покинутый деген травмасы бар баланын эмоциясы, травмированный ребенок мындайча айтканда. Канча жашта болсо дагы мына сиз ушундай кезде мисалы чоң ата чоң энеңиздикинде калып кеттиңиз да, же тайата тайэнеңиздикинде калып кеттиңиз, алар мигрант болуп кетишти, же болбосо алар небере деген биздики, бизге бересиңер, бизге эрмек болот деп сизди алып калды да, сиз биринчи эле күнү көнүп кеткен жоксуз да. Ыйладыңыз, чыр чалдыңыз, салдыңыз, эмчек сурадыңыз, ата энеңизди издедиңиз, анан печальный абалга өттүк. Мени эч ким укпайт, менин оюм маанилүү эмес деген печальный абал өткөндө сиздин абалыңыз, эмоцияңыз кандай болуп калды? Эмоцияңыз ушундай болуп калды. Ушул эмоция сиздин ичиңизде бар кезде балдарыбызды баары бир биз неосознанно урабыз, балдарыбызды урушабыз. Жана ошондой эле ушул абал менен биз күйөөбүзгө эркелей албайбыз. Эми экинчи сүрөттө атасы көп урушкан кыздар, атасы строгий болсо дагы мындай кыздар эркегине ачылып сүйлөй албайт. Эркегине эркелей албайт, эркегинен сурай албайт. Жана ошондой эле үчүнчү сүрөттү карасаңыз, бир үй бүлөдө канча бала болушу мүмкүн, көбүнчө бизден кичүү балдарга внимание берилип, же өзү ишенген улуу балдарга внимание берилип, айрым үй бүлөнүн балдарына внимание берилбей калган. Негизи мындай деп айтылат психологияда. Статистика боюнча алсак, ар бир үй бүлөдө, ар бир 4-чү үй бүлөдө бирден бала психологиялык басымдын алдында жашайт экен. Анан 4-чү сүрөттө ата эне дайыма урушкан болсо, балада страх калып калат, чувство вины калып калат. Анткени мен күнөөлүүмүн деп ойлойт. Мен жардам бере албай атам деп жардам бере албай өзүн күнөөлүү сезет. Ата эненин урушканына өзүн күнөөлүү сезет. Мен жана тамакты төгүп койгом, ошондуктан да урушуп атат деген сыяктуу балада чувство вины калып калат. Андан кийин күйөөсү сөксө, кыйкырса, чыдай берген деп атабыз. Кыздар ачуу агрессияга жол бербегиле. Сүйлөшкүлө, сүйлөшүү аркылуу баары чечилет. Сиз мени сөкпө деген күнү эле күйөөңүз сизди сөкпөй калбайт. Өзүңүзгө эмне керек айтыңыз. Мага мындай сүйлөбө, мага кыйкырба, ачууң келип турганда мага сүйлөбө деп айтыңыз. Көп аялдар бар, күйөөсү иштебей атса дагы өзү ала куржунду көтөрүп, өзүбүз эркек болуп кетебиз. Бул аялдын минусу эмес. Эркекте дагы бар, ооба, эркек өзү аялдын эркек болуп кетүүсүнө жол бербеш керек болчу. Бирок эмне кылабыз? Биздин кыргыздарда, кыргыздын менталитетине карай, ошол сизди бакпай аткан, сизге акча бербей аткан күйөөңүз деле аны ким тарбиялады? Сени чочогуң кесип коем деген апа тарбиялады да. Эркексиң сен деген апа тарбиялады. Алардын мындайча айтканда эмоциялары басылып калган. Эркек болуп өсүп чыгуусуна мүмкүнчүлүк берилбей калган. Рептильный мозг бар. Рептильный мозг деген кандай? Сен эркексиң дегенге жооп берет. Сен эркексиң. Айрыкча эркек адамдарда ушундай. Алар өзүнүн эркек экенин баары бир измена кылып, башка аял алып, аялды уруп, согуп эркек экенин көрсөткүсү келет. Бирок мындай нерсе бар. Психологияда бизге бир жакшы жери үй бүлө болгондон кийин кыздар 4-5 балаң бар. Биз кыргызбыз. Кыргыздар кандайсың эми?
эркегиңде дагы психологиялык тарбия жок, өзүбүздө дагы андай тарбия жок. Биздин кыргыздарды эмне деп айтты? Сизде ушундай учур болду беле? Ата энеңиз айтты беле, кызым, карагатым, кагылайын, сен бир үй бүлөнүн келини болосуң. Ал үй бүлөгө сен мүчө болуп барасың, тукум улоочусу болуп барасың, карагатым. Эркектер ушундай зат. Дайыма аялдын сулуулугуна кызыгышкан, ушундай бир эркек заты. Ага аялдын кызматы эмес, сулуулугу, назиктиги маанилүү. Ошондуктан да сен үй бүлө болуп бактылуу жашайын деп ниет менен баргандан кийин аялдык табиятыңды жоготпо кызым деп айтты беле, айтпады беле, билбейм. Кимдерге айткан? Вряд ли да мындай ушундай сөздөрдү уккан аялдар, бизге эмне деп айтты? Ары карап күлүп, бери карап ыйлап жаша. Турмуш деген ушундай болот. Кызматын кыл, суудай сиңке деген сыяктуу сөздөрдү айтты. Биз жыйынтыгында кызматыбыз менен өзүбүздү көрсөтүп атабыз. Турмушка чыккан күндөн баштап күйөөбүздүн жагдайын жасап кетебиз, кайын журтубуздун жагдайын жасап кетебиз, аларды идеал көрөбүз. Мен ата энемдей кабыл аламын дейбиз. Эч убакта андай болбойт. Биологиялык ата эненин орду бөлөк. Даже сизди башка бирөө багып алса дагы, сиз аны ата энеңиздей кабыл ала албайсыз. Бул жашоонун мыйзамы. Ата энемдей кабыл алам деген кезде сизде кандай сезимдер болуп калат? Мен үйдө кандай болсом, ошондой жүрөм дейсиз дагы. Ата энеңизге колдонгон сөздөрдү кайын журтуңузга колдонуп аласыз. Байкабай сырыңызды айтып аласыз дагы. Кийин ошол сөздөрүңүздү өзүңүздүн бетиңизге басат. Мисалы. Расстояние болуу керек. Биздин эң биринчи катабыз идеал көрүп алуу жана идеал көрүнүүгө тырышуу. Мындай мамилелер көпкө созулбайт. Сөзсүз сый-урматтын кетиши менен, уруш талаш менен аякталат. Эми кандай кылыш керек? Чек араңызды ачып берип койдуңуз. Бүгүндөн баштап өзүңүздү коргосоңуз болот. Бүгүндөн баштап өзүңүздүн ички балаңызды калып кеткен, ыйлап калып кеткен, өзүңүздүн подсознанияңызда бекитип алдыңыз го? Азыр ушул сүрөттө бар бекен? Карасаңыз, могу бул сексуалдык энергия качан жабылып калат дегенге даярдаган фон экен, бирок мына башында капаста турган кыздын сүрөтү экинчи фон. Дал ушул кезде биз өзүбүздү ичибизден замоктоп жүрөбүз, коробкага салып жүрөбүз. Мисалы, пилдер өтө чоң жаныбар. Канча күчтүү болсо дагы адамдын кичинекей бутуна байлап койгон чынжырынан качып кете албайт. Биле десе биле, цирктеги пилдер урса адамга багынып берет. Болбосо адам пилден алдаганча алсыз зат. Аны кандай көндүрүшкөн? Кичинекей күнүнөн бутуна чынжыр байлап көндүрүшкөн. Анан биз капаста өмүр сүрөбүз. Мага боло берет, менин колуман келбейт деп өмүр сүрөбүз. Канча сиз каалооңузга аракет кылсаңыз дагы баш тартып кала бересиз. Азыр комментарийди өчүрөйүн десем, кыздар. Комментарийди өчүрбөй турайын. Кыздар, кандай кылыш керек? Ошол ички баланы эмдөө керек. Эми бул жерде сүрөт боюнча айта кетейинчи. Сексуалдык энергия качан жабылып калат? 0 жаштан 6 жашка чейин сексуалдык энергия жабылып калат кыз балдарда. Түйүлдүк кезден, эгерде уул болушубузду кааласа, түшүргүсү келсе. Ал эми эмизген учурда сүт аркылуу өтөт, кандай өтөт? Эмизген учурда бизге мээримин салып, жакшы көрүп, сылап, сыйпалап, ласка берген болсо да,
анда аялда, кыз балада сексуалдык энергия болот. Эгерде кыз балада ласка болбосо, алган эмес болсо, сылап, сыйпалоо, өүү ата энеден берилбеген болсо, анда мен махабатка ылайыксызмын деп сезет. 0 жаштан 3 жашка чейин эне менен баланын ортосунда, ата менен баланын ортосунда күчтүү энергетикалык байланыш болот. Эгер ошол энергетикалык байланыш болбосо, анда сексуалдык энергия жабылып калат. Жана ошондой эле атасы энесинен жеме укканда, чектөөлөрү көп болгондо колуңан келбейт, сен жасай албайсың, өзүң кийине албайсың, тамакты төгүп коесуң, мен жегизейм деген сыяктуу. Же болбосо кандай кыз балдарда, мисалы 10-12 жаштардан баштап биз кыз баланы катуу кагып салабыз, катуу тыябыз. Эркектердин көзүнө карабаш керек, эркектер деген мындай деген сыяктуу. Ал эми могу дайыма адам өзүн бакытсыз сезет, ичинде пустота бар. Бул бизде качан болуп калат? Ата эне көп урушканда. Ата эне көп урушканда элестетиңиздер, бала өзүн дайыма бакытсыз сезет. Өзүңүздөр байкаңыздарчы, күйөөңүз менен күчтүү болуп кетсеңиз, анда балдарыңызды карасаңыз, балдарыңыз бактылуу, сиздерди карап суктанып, маанайлары жакшы, Сиз эгерде күйөөңүз менен урушуп калсаңыз, балдарыңыздын маанайы жок, улам сиздин көзүңүздү бир карап, атасынын көзүн бир карап, өзүн бакытсыз сезип калат. Бакытсыз сезүү биздин бала күнүбүздө ата энебизге урушканда, бизди салыштырганда, бизге внимание жетпей калганда, каалоолорубуз аткарылбай калганда калып калган. Эми кандай кылабыз? Ичибиздеги баланы эмдейбиз. Тоже ичибиздеги баланы эмдөө. Мен муну толук түшүнүп жеттим. Сиздер азыр айтышыңыздар мүмкүн, неге эле ичиңдеги баланы эмде деп айта берет деп. Сиз канчалык билим алып, мотивация алган менен мотивацияга тое аласыз. Мотивация менен барып туруп бир бизнестерди баштап саласыз. Анан мотивация бүтөт, ичиңдеги баягы баланын эмоциялары менен, түшүнүгү менен өмүр сүрөсүз дагы, бизнесиңизди кайра жаап саласыз. Мен көрүп жүрөм, бизнеси аркага кетип калат, токтоп калат. Байкап жүрөбүз го, өзүңүздөр деле көрүп жүрөсүздөр го. Ошондуктан бардыгы дисциплина менен кетүү үчүн сизге эмне керек? Биринчи, убакыт иреттөө керек. Бүткүл дене булчуңдарыбызга гимнастика керек. Мына карасаңыз, бул сиздерге энергия берет. Биринчи сүрөттү караңыз, экинчи, үчүнчү сүрөттү караңыз. Мына ушинтип булчуңдарыбыз 4-чү, 5-чи, 6-чы сүрөттү караңыз. Булчуңдарыбызды аз-аздан иштете отура, мына 7-чи сүрөттү караңыз, бүткүл булчуңдарыбыз ишке кошулат дагы. Анан 8-чи сүрөт ички органдардан баштап иштей баштайт. А биз интим гимнастика, йоганы алып кеткендиктен бүткүл органдарыбызга кам көрө баштайбыз. Тоңуп калган майларыбыз эрийт. Гимнастикасыз сиз күчтүү болуп кете албайсыз, физкультурасыз. Баары бир бизге гимнастика керек, йога керек, интимная гимнастика керек. Ал эми курста булардын баарын таба аласыз. Йога жасайбыз, күндө йоганы адатка айландырып аласыз. Бүтпөй аткан ишиңиз да бүтөт. Чарчап жүргөн болсоңуз, чарчанбай каласыз. Уйкуңуз канбай жүргөн болсо, уйкуңуз канып калат. Психофизиологиялык көнүгүүлөрдү жасайбыз. Дисциплинадан баштоо керек. Анын сабактарды көрөсүз дагы, түшүнөсүз. Неге мага мындай кылып койгон, неге бул мындай кылып койгон деген убеждениялардан, таарынычтардан арыла баштайсыз да. Көрсө ушундай турбайбы? Көрсө мен неге күйөөмө таарынам десем, күйөөмдө апамдын образы бар турбайбы? Кайненемде атамдын образы бар турбайбы деген сыяктуу. Мисалы, бир аял келди. Күйөөсү эштен күлүп жайнап келет. Кандайсыңар, жандарым деп билектерди көтөрүп кирет. Ал эми ал кыз дайыма атасынын критикасы менен чоңойгон. Күйөөсү эштен күлүп киргенде андайды подсознание кабыл албайт дагы, ал жакшы күлүп жүргөнгө өзүн ылайык сезбеди го, дайыма атасынын дайыма кабагын салганына, критикалаганына көнүп калган го. Ага непривычно күйөөсүнүн күлүп киргени. Эркектен андай мамилени көрүү непривычно да, алдоо деп түшүнөт. Ал үчүн норма жанагы былчылдатып урушуу.
Анан күйөөсү күлүп кирсе, бул бирөөнү таап алды, ошондуктан бул күлүп кирет деген сыяктуу убеждениялар менен карайт дагы күйөөсүнө, бул критикасын чача баштайт, агрессиясын чача баштайт. Күйөөсүмдүн күлүп киргенин көргөндө менин уже кыжырым келет дейт. Курска келгенден кийин мунун баарын түшүндү. Ички баланы эмдөө менен ошол аял оффлайнга да келди да, бир 80% өзгөрдү бир 2 ай ичинде. Өзүм таң калдым даже. Азыр дагы оффлайнга келип атат. Кызымды эркелетейин десем, көп эркелете албайм, уруша берем дейт. Ой, ичибизде кайсыл бала бар? Ичибизде бала бар да, биз ушул бала менен карайбыз. Сиз кантип эркелетесиз? Дайыма ичиңиз муңайып, ыйлап турган болсо, мына ичиңизде ушул бала кийин чоң адам болду. Баласын эркелете албы? Албетте жок. Канча түшүнөт адам азыр балдарды урбаш керек экенин түшүнөт, урушпаш керек экенин түшүнөт, дагы бирок өзүнүн башкара албайт. Караңызчы, мына ичиңизде сиз ушул бала менен өмүр сүрүп атасыз. Ошондуктан дагы ушул баланы эмдөө керек. Ал балабыз бизге триггер, ички балаңды, жертва болуп калган баланы эмдээ деген сөз. Анан көп жандар бар, карыздан баш чыкпайт. Мен силерге бизнести үйрөтпөйм эч убакта, бирок курсубузга келген адамдар ички эмоциялары, ички абалы ирээттелет дагы. Курска келгенден кийин кирешелери көбөйө баштайт. Анткени дуа кылабыз, шүгүрчүлүк кылабыз жана ички абалыбыз менен иштөөнү үйрөнөбүз. Негативден арылабыз. Негатив акча өңкөбү бир жерге батпайт. Акча барабар энергия менен. Энергияңыз көбөйөт кадимкидей. Күйөөңүз менен күлүп барып, кылыктанып барып сүйлөшө аласыз. Күйөөңүздүн оозу мурдуна тыгыла бербейсиз. Балдарыңыз менен сооқ карым катнаш кура аласыз. Биздин курска келген ушул бир аял айтат. Балдарым дейт, апа сиз бүгүн кыйкырбайсызбы? Апа сиз ушундай бизди бүгүн урушпайсызбы деп балдарым таң калышкан дейт. Мен ушул жаңы өзгөрүп атканда деп айтышат. Могу кээ бир жандар бар, оптондорду иштейт, жылдап бизнестерди кылып жүрөт, чоң бизнестерди кылып жүрөт, бирок эч акчалары бирикпейт, негативи көп. Негатив көп болгон жерде акча пайдасыз нерселерге көбүрөөк кетип калат. Эми сен топтоюн десең дагы бир нерсе чыгат, дагы топтоюн десең дагы бир нерсе чыгат. Ошентип акчаңдын берекеси болбойт. Атаңа таарынган кезде акча атага байланыштуу. Эркектик энергияга акча келет. Атадан мээрим албаган кыздарда эркектик энергия аз. Эркектик энергия керек кыз балага өсүү үчүн, иштөө үчүн, эркек менен барып сүйлөшүү үчүн, эркек менен барып сүйлөшүү үчүн женская энергия керек. Бирок женская энергия жалаң эле деле девочка болуп эле, вялый болуп эле, сеники туура деп отура берсең эркегиң сени тоготпойт. Королева сыпаты керек. Королева сыпаты бизге күйөөбүз менен дурус карым катнаш курууга, границабызды коргоого, башкаларга жем болбоого, оюбузду ачык айтууга, өзүңүзгө эмне туура келет, эмне туура келбейт билесиз, прекрасно, сонун билесиз да, айта албайсыз. И королева сыпатын кошобуз ички абал менен, иштөө менен. Сиз оюңузду ачык айтып каласыз. Мисалы, кээ бир келиндер бар, күйөөсү Россияда жүрө берет, бирок күйөөсү менен сүйлөшө албайт, жылдап өмүрү ушундай өтүп кеткендер бар. Любой эркекке жагат кыздар талаалап жүргөн. Эркектер кантип кетет? Биринчи проблеманы баштайт, анан кредит алат. Кредитти төлөп келүүм керек эле деп, анан жөнөйт. Мен ушул жакка барып иштеп келейинби, эмне кылсам экен дегенде сиз да ойлойсуз, иш болбой атса, анан эми кредитти төлөбөсө болбойт да деп, анан макул деп жөнөтөсүз. Айла жок, ал иштеп атат, ал деле иштебейт болчу, айласыз болуп атат, анан проблема ушундай болуп атпайбы деп. Кыргызстанда адамдар ачка калып атабы, кредиттери төгүлбөй атабы, дурус сүйлөшүүнү үйрөнүү керек. Аялдын тилиндеги бал менен уу деген сабакта бар. Сизге мен азыр мисалы айт десем айта албайсыз да. Күйөөңүз талаада жүрөт дейли. Сиз бүгүн күйөөңүзгө жан, сен мени түшүнсөң,
мен аялмын да. Аял болгондон кийин күйөөм менен кучакташып жаткым келет экен. Аял болгондон кийин мен күйөөм менен бирге болгум келет экен. Эркелегим келет экен. Мен сага аябай азыр муктаж болуп атам. Мен сенин тапкандарыңа береке сурайын. Экөөбүз бирге бололучу. Келчи деп айта аласызбы азыр? Менимче жок. Айтууга азыр энергияңыз жетпейт. Сиз азыр ичиңизде ачуу, ыза көп болгондуктан ичиңиздеги ачуу, ыза, агрессия менен барып сүйлөшүңүз мүмкүн да. Күйөөңүздөр кайра экөөңүздөр согушуп кетесиздер. Же балаңызга мисалы, же балаңызды бирөө урушуп атат, же критикалап атат, кайнежелер келип сүйлөйт, ай бала сен эмне болуп калгансың, эки алып атасыңбы, эки алар деген сыяктуу сөздөрдү айтат, тосток деген сыяктуу сүйлөйт. Же кайын журтуңуз мисалы бир туугандарыңыз балдарыңызга келип уусун чачат, акылдарын үйрөтүп кетишет, кемсинтип кетишет. Сиз өзүңүздү коргой албайсыз. Билесиз коргош керек экенин, бирок эркиңиз жетпейт. Кичинекей баланы коргой алабы? Албетте жок. Чоң адам баланы коргой алабы? Чоң адам баланы коргой алат, коркпойт. Кичинекей бала алсыз да, мисалы кичинекей балага сиз абдан чарчап турасыз, сизге күйөөңүз бир нерсе деди, кайын журтуңуз бир нерсе деди, маанайыңыз жок, келип туруп ары бери ойноп жүргөн, балаңызга эмне деп айтасыз? Урушасыз да, отурчу ары, тыпырай бербейчи деген сыяктуу аны урушасыз, барып кайненеңиз менен неге мага ушундай кылдыңыз, билсем болобу? Мага абдан жагымсыз болду, апа же эне деп айта аласызбы? Же күйөөңүзгө айта аласызбы? Айта албайсыз. Же болбосо балаңызды алар урушуп атат, сиз барып менин балам, мени Аллага тапшырыңыз, баламды мага тапшырыңыз. Балдарыма, сиздин урпактарыңызга мен жакшы тарбия берейин. Балдарымды урушсаңыз мага абдан оор тиет экен, мен энемин да. Баланы урушпай дагы тарбияласак болот. Азыркы муундун балдары зет муундун балдары деп айта аласызбы? Көп аялдар муну кайненелерине айта албайт. Чыдап энесине кошулуп балдарын уруп беришет. Балаңызды сиз коргогондо ким коргойт? Эне коргой албаган баланы ал бала өзүн коргой албайт. Балдарыбызды жем кылып таштап беребиз. Жакшы эми кайнене, кайнаталарыбыздан, чоң ата, чоң энелеринен айланайлы. Бирок кээ бир кайнелер бар, небере баягы эркелеткенди билишпейт. Туурабы, барбы араңыздарда? Айта албайсыздар, Көп келиндер кайрылат, мен эмне деп айтышты билбейм деп айтыш керек. Жок. Мен аалам бир тарап болсо да балдарым тараптамын. Муну тез айтып туруу керек. Аалам бир тарап болсо дагы мен балдарым тараптамын деген сөздү асманга учуруп айтып туруш керек. Мен балдарым мен үчүн эң маанилүү адамдар. Бала эми эң маанилүү адам болот экен да өмүрдө. Эне бала үчүн баарын жасоого даяр турбайбы деген сыяктуу айтуу керек. Сиз канчалык кайын журтуңуз агрессия көрсөтсө, ошончолук сиз мээрим беришиңиз керек. Жана сүйлөшүү керек, мага больно деген сыяктуу. Карыздан башы чыкпай жүргөн, кредит төгөй берген болсоңуз энергия топтоо керек. Канчалык сиз акча боюнча билим алган менен ички энергияңыз төмөнкү вибрацияда болсо, анда баары шылтоо менен карыз көбөйө берет. Ошондуктан дагы дисциплина менен өзгөрүү керек. Биздин курста баардыгы бар, айым сырына баарын киргизип койгом. Анан айтайын, айым сыры курсу бул өтө терең билим. Өтө терең курс. Жөн эле бир жеңил желпи карабаңыздар. Интим гимнастика эле экен, секс деле үйрөтөт экен деген сыяктуу карап албаңыздар. Могу влагалище боюнча айтып кетейинчи. Көп жандарда влагалищеси түшүп калган карасаңыздар, передний стенка повышенный болуп турат. Кындылчуңдардын стенкалары өзү мындай болуп турбаш керек. Көп аялдарда влагалищеси түшүп калган, билбейт өздөрү. Курска келгенден кийин мен айтам да, төмөнкү жагыңарды бир сүзгө тартып койгула, бир жумадан кийин сулуу болуп калат, үйдө көтөрүлүп калат, тыкан болуп калат десең, курска келгенден кийин эле ужас дейт да. Кантип мен ушундай болуп жүрдүм экен, бир да жолу карабаган экенмин деп. Кындын губалары жыйрылат, зара чыгуучу түтүкчө бекемделет.
Анан могу муну караңыз. Алдыңкы булчуң интим гимнастика кандай жасалат карасаңыз, зара чыгуу түтүкчө бул кичинекей эле булчуң. Ушул булчуң бошоп калат. Бул булчуң неге бошоп калат? Анткени жамбаш булчуңдарын кармап турган сүйөк булчуңдарын карасаңыз, ушул булчуңдар бошогондо зара чыгуу түтүкчө өзү бошоп кетет. Анан кын булчугун мына көрсөтүп койдум, Кын булчуңдары бошогондо дагы зара чыгуу түтүкчө, то есть кын булчуңу бошогондо кын булчугунун стенкалары түшүп калат, жыныстык катнашта жел чыгат, жана намаз окуп атсаңыз деле, басып турсаңыз деле жел чыга бериши мүмкүн. Ал эми кын жана анус булчуңдары аркылуу интим гимнастиканы жасап отуруп, төмөнкү булчуңдарды бекемдейбиз, жана геморрой кетет. Анус бул арткы тешик, арткы тешикте геморрой көйгөй менен жүрүшөт. Көп аялдар эч кимге айта албайт, врачтарга барганда көбүнчө эркек врачтар болуп калат, проктологдор. Ал эми интим гимнастика менен бул проблемалары чечилет. Клитор деп турат, көбүнчө аялдар клитордук оргазм алышат. Клитордук оргазм бул кыска убакытка болот. Мүмкүн болушунча мээ менен иштеп, самый сексуальный орган бул мозг. Мээ менен иштеп, вагинальный оргазм алууга тырышыш керек. Ушул төмөнкү булчуңдарды бекемдегенде кын булчуңдарынан жил чыкпай калат. Карасаңыздар, анустун булчуңдары башкача жайгашкан, моундай жайгашкан. Моундай эки жакка кетип турат. Ал эми кын булчуңдары моундай жайгашкан. Анустун булчуңдары кын булчуңдардын алдына кирип кеткендиктен туура жасоо керек. Эгер туура эмес жасасаңыз, жыйынтык жок. Эптеп-септеп кыз болмуш болуп жүрө бересиз. Түшүнүктүүбү кыздар? Ар бир сөз жандуу. Могу жерде бирөө жазып атат: "Мен балдарым урушуп койсо" дейт. "Ушул күндү көргөнчө өлүп калсам, өлүп калбаймбы деп жалынып кетейм" дейт. Айланып кетейиндер. Ар бир сөз жандуу. Өлгөндөн эмне пайда табабыз? Өлүм жөнүндө эми Алла берген күнү, ал эртеби кечпи ал боло турган нерсе. Эгер адам жашоодон өзүн таппай жүрсө, ал өз алдынча болуп кете турган нерсе эмес. Көп жандарда, биздин илгерки апаларда, бала чакасы чоңоюп калгандан кийин алардын сый урматын көрүп, бирок ден соолуктарын жоготушат. Баардык эле апалар сый урмат көрүп отурган жок. Баары бир алар деле гонкада өмүр сүрүшөт. Тыпырап өмүр сүрүшөт. Өздөрүн рамкага салып алып өмүр сүрүшөт. Өмүр ооба эч убакта идеалдуу эмес, бирок бактылуулукту сезип, ар бир дене мүчөбүздүн рахатын сезип жасасак болот. Мисалы, көзүңүздү жумуңузчу. Көзүңүздү жумуңуз. Терең дем алып дем чыгарыңыз. Дал азыр көзүңүздөн сураңызчы. Жөн гана, даже биз билбейбиз муну, бирок тыңшап көрүңүзчү. Көзүңүздүн акысы кандай? Көзүңүз эмне кылгысы келет? Сураңызчы. Билебизби, көзүбүздүн акысы менен сүйлөшө алабызбы? Караңызчы, эмне жасагысы келет? Эмне кылгысы келет? Жылмайгысы келет. Эркелегиси келет. Кылыктангысы келет. Көз менен флирт жасагысы келет. Мүмкүн ыйлагысы келет. Мактоо уккусу келет. Эмне кылгысы келет? Көзүңүздүн акысын таап көрүңүзчү. Учкусу келет дейт. Апам эч качан мен тарап болбойт, дайыма мени кемсинтип уруша берет. Баарына мени күнөөлөйт. Эмне кылсам болот? Так плохо. Апаңар менен сүйлөшкүлө. Апа, мен сиздин балаңызмын. Менин минусум да сиздики, плюсум да сиздики. Апа мага аябай катуу тиет. Мага мындан кийин мындай айтпай эле коюңузчу деп айткыла, сүйлөшкүлө. Анан биринчи азыр сиз барасыз дагы сүйлөшөм дейсиз дагы, апаңыз экөөңүздөр катуу урушуп кетишиңиздер мүмкүн да. Ошондуктан да биринчи ички агрессия чыгыш керек, ички эмоциялар сыртка чыгып кетиш керек. Ичибиздеги ачуудан арылып,
түшүнүп, анан биз апабыз менен дурус карым катнаш кыла алабыз. Күйөөңүз менен сүйлөшүүдө дагы. Азыр мына терең дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Давайте күйөөңүзгө бир практика жасап көрөлү. Терең дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Көзүңүздү жумуңуз. Дал азыр күйөөңүз көз алдыңызда турат. Күйөөңүздүн көздөрүнө караңыз. Күйөөңүздүн көздөрүнө карап, эмне айткыңыз келет? Эмне сурагыңыз келет? Айтыңыз. Таарынычыңызды, изменасын айтыңыз. Эми күйөөңүздүн көздөрүнө карап сураңызчы. Ой менен сураңыз. Сен мени сүйөсүңбү? Неге мени сөгө бересиң? Кандай жооп чыкты? Неге измена кылдың? Неге мени башкага алмаштырдың? Мен катуу сынып калдым. Кандай жооп болду? Терең дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Бир аз болсо дагы бир нерсе түшүнө алдык. Сапор болом көп жылдан бери дейт. Интим гимнастика, йога жасоо менен кетет. Көзүм бактылуулукту көргүсү келет дейт. Дүйнө жүзүн кыдыргым келет дейт. Күндө жазуу керек. Дүйнө жүзүн кыдыргым келет, бактылуу болгум келет деп. Күндө мен бактылуу эмесмин, мен дүйнө жүзүн кыдыра аламбы, кыдыра албаймбы, билбейм дей турган болсок, анда пайда жок. Мен Kegel деген приложениядан жасап жүрөмүн, болобу дейт. Кыздар, эми ар ким өзү чечет, бирок менин оюмча жок. Интим гимнастиканы үйдө туура жасоо керек. Задний стенкасын кантип көтөрсө болот дейт. Курска келиңиз, задний стенка влагалище түшүп калса бир аз башкачараак жасайбыз. Акчам жок болуп атат, скидка дейт. Кыздар, давайте мындай кылалы. Кыздар, мындай кылып береличи. Бүгүн 12ге чейинки катышкандарга сиздерге скидка кылып береличи. Азыр как раз команда менен азыр эфирге кирер алдында биз сүйлөшүп калдык. 2790 сом про тарифине. Бүгүн 12ге чейин гана 2 саат убакыт калды. Интенсив тарифине 1290 сом. Скидка болду. Мындай бүгүн 12ге чейин гана болот, 12ден кийин скидка жок, кыздар. 3 айлык боюнда сабакка катыша алам дейт. Ооба. Жекети сүйлөсөк болобу дейт. Болот, бирок азыр набор жабык. Женимди балдарыман чыгарам дейт. Болбойт, кыздар. Жениңерди балдарыңардан чыгарбай, ошол кимге ачууңуз келип атат, барып сүйлөшүшүңүз керек. Бул үчүн мен таарынычтан баатарлуу техникасын бердим курска, онлайндагыларга. Ошол техниканы жасап отуруп, анан барып сиз ал адам менен ачык сүйлөшө аласыз. Мен учурда курстамын, жазылсаңыздар өкүнбөйсүздөр, бүт жактан өзгөрөсүз. Негизи туура ооба, кыздар. Мен да убагында жертва болуп жашагам. Мен да балдарым ургам, урушкам, азыр аябай өкүнөм, салыштыргам. Жүрөгүм тыс деп кетет. Эгер балага апанын мээрими, вниманияси, убакыты ушунчалык, апанын жылмайганы балага керек экенин ошол учурда түшүнгөнүмдө мен балдарыма баарын бермек экем. Өзүмдүн границамды коргомок экем. Балдарыма бүткүл убактымды берип, жанынан карыш жылбай, өбө беркелетип карамак экем. Болгон жакшы сөздү казып балдарыма айтмак экем. Бирок балдардын балалыгы 18 эле жыл экен, убакыт баат өтүп кетет экен. Мен түшүнгөн кезде балдарым чоңоюп кетти, бирок азыр дагы Аллага шүгүр, балдарыңыздар чоңоюп кеткен болсо дагы, балдарыңыздар үйлөнүп кеткен болсо дагы, эне ордуңуздарды билиңиздер. Эч убакта кеч эмес. Балаңыз 30 жашта болсо дагы сиз анын баары бир энесисиз. Көп апаларды билем, балдары чоңоюп калган, балдарын урушуп,
кыйкырып кагып силкеп отурушат, салыштырып отурушат. Мен бир энени билдим, Алла сактасын, ошол баласынын, классташы үй алат экен да, баласы үй ала албай квартирада турат. Айтып атат, тиги бышык экен, үй алып алыптыр, кандай кылып алыптыр сурабайсыңбы деп. Айланып кетейин. Кечки апасы кагып силкеп отурган болсо, анын атасын жамандай берген болсо, мисалы, ал баланын өсүшү абдан кыйын болот. Жаш кезинде азыраак акча, азыраак жесе дагы, эгер энелик ордунда болсо, алсыз болуп балдарынын өсүүсүнө уруксаат берген болсо, анда ал балдар турмуштан тынып кетет. Эгерде эне үй бүлөдө өтө күчтүү болуп, проблеманын баарын өзү алып, камчылап үйдө диктатор болсо, анда бул үй бүлө куруду деп айтса болот. Бул үй бүлөнүн балдары өспөйт, бул үй бүлөнүн балдарынын кирешелери жабылат. Анткени чоңоюп калган эркек балдарды деле апа башкара бере турган болсо, ал үй бүлөсүндө кийин сөзсүз проблема болот, кыйынчылыктар болот. Загиб маткини ордуна койсо болот дейт, албетте болот. Тамагыма бир нерсе туруп калды дейт. Бул сиздин атаңызга байланыштуу болушу мүмкүн, же апаңызга байланыштуу болушу мүмкүн. Жалпы эле күйөөгө жасаган менен терапияны күйөөгө эмес, биздин түпкү жагы ата энебизге келип чыгат. Кындан жел чыгат дейт. Жел чыгат деп жүрө бериш керек, же интим гимнастика жасаш керек. Айымдар уят болот, жел чыгат деп жүрө бербегиле. Мисалы, мына 23-май курс башталат, 23-май катышсаңыз, майдын аягында сизден уже кыныңыздан жел чыкпай, кыныңыз бекемделип калат. Темалар кандай жөнөтүп коесузбу дейт. Инстаграмга жазсаңыз, курсакты кантип жок кылат дейт. Курска жазыласыз. Интим гимнастика жасайсыз, йога жасайсыз. Йогада курсакты кетирүүчү көнүгүүлөр бар, то есть талияда майларды кетирүүчү, интим гимнастикада курсакты кетирүүчү көнүгүүлөр бар. Курсагыңыз жок болот. Күйөөм биринчи жолу ичип келди, кандай мамиле кылсам болот? Башка кайталанбаш үчүн эми ачуу агрессия калтырып, кулак мээсин жеп керек эмес. Ал ичип келген күнү сиз эч нерсе айтпасаңыз дагы болот. Эртеси күнү сурасаңыз болот. Жан, мен сенден мындайды көрбөгөнгө мага абдан больно болду, жан. Билсем болобу деп сурасаңыз болот. Мүмкүн өзү айтып берет. Менин шеиркам ылдыйлап кеткен, төшөктө ооруп турат дейт. Интим гимнастика жасасаңыз оору жок болуп кетет. Анткени алдыңкы булчуңдар бекемделет. Менин жолдошум үйгө келбесе экен дей берем. Өзүм балдарым менен жыргап отурган жагат дейт. Не себептен? Атаңыз менен кандай болду мамиле? Ич күйүндүү, ич тарлыктан кантип арылса болот дейт. Бар курста бар, зависть тууралуу айтылат. Арылууга техника берем. Разрыв болгон, матка чыгып калган, оңдосо болобу эжекемди дейт. Эжеңизби? Матка кандай болуп чыгып калган? Азыр көрсөтүп берейинчи, Бирок алыстан көрсөтүп берем. Антисе Instagram блокто коюшу мүмкүн экен. Мындай сүрөттөрдү. Матка ар кандай болуп чыгып калат. Булардын баардыгы бизге келген аялдар. Жүрө берсеңиз серки деле ушинтип чыгып калат. Эми өтө страшныйларын көрсөтпөй эле коеюнчу. Мына айланып кетейин айымдар. Азыр мен угуп отурган аялдар, сиздердин влагалищеңиздер да. Бирөөңүздөркү мондай болуп түшүп калган, ойбуй. Дагы деле жүрөсүңөр, жел чыгат, анан жел чыкпай эмне болот, анан эмне чыгат, анан абаны сооруп алат да жел чыгат. Дагы бирөөңүздөркү мондай болуп жүрөт влагалищеңиздер. Болбойт кыздар. Бул өз алынча бекемделип кетпейт. Могу жерде көйгөй чоң, влагалищенин стенкалары түшүп калган, влагалищенин стенкалары кулактын кемирчеги сыяктуу болот. Кемирчек бошоп кетсе элестетип көрүңүздөр өзүңүздөр. Булардын баардыгы интимная гимнастика менен иреттелет. Жүрө бергенден пайда жок. Өзү карасаңыздар, мына азыр уретра боюнча айтып берем. Уретра өзү мына могу жерде караңыздар сүрөттө.
зарачыгуу чүтүдүкчө деп турат. Кичинекей эле точка. Бирок могу жерде моундай болуп түшүп калган. Мына чоң болуп түшүп калган. Көрсөтөйүн десем. Бул жерде мына могу жака чейин түшүп калган. Мындай учурда биз уже башка жол тутабыз. Дагы бир сүрөт бар эле азыр зара чыгуу чүтүдүкчө боюнча. Жүрө бересиңер, бир күнү совсем зара кармай албай каласыз. Тамчылап агып келишет аялдар. Болбой калганда келет. Москвадан учуп келет, Индиядан учуп келет, жүрө берген го иштеп. Мына могу аялдыкы зара чыгуу чүтүдүкчө могунча түшүп калган. Азыр тез алып койбосо Инстаграм блоктойт экен да, ошого алып койдум. Скрин кылып көрсөңүздөр болот. Матка моундай болуп түшүп калат. Бүт бул ушу бизге келген аялдар мына матка. Ушуну күтүп жүрөбүзбү? Биринчи, экинчи степень опушение болгондор. Булар деле жыйынтык алышты, Аллага шүгүр. Эмнени күтөбүз? Кындылчоонун стенкалары моундай болот. Мына майда стенка болот. Ушул стенкалар жазылып түшүп калат дагы. Влагалище опушение болот. Влагалище опушение сүрөттөрүн жана көрсөттүм го. Андай болгон учурда иреттиш бир аз кеч болуп калат. Кыйын, то есть болот, иреттелет, бирок бир аз убакытты талап кылат. Операция кылып кестирбегиле. Толк жок операция кылдырсаңыздар. Мына могу аялда дагы влагалищеси түшүп калган, разрывда болгон, бирок жыйынтык болот айымдар, жүрө бербегиле. Күйөөм жанымда эмес, курска катышсам болот дейт. Кыныңызды караңыз, эгер кыныңыз жаныңызда болсо катышыңыз, анан кыныңызды кошо алып кетип калган болсо анда кантип катышасыз? Катышасыз да. Күйөөңүз үчүн катышпайсыз да. Өзүңүз үчүн жашайсыз да. Өзүбүз үчүн деп кылганда, секска болгондо дагы өзүңүз үчүн жыныстык катнашка барганды үйрөнүңүз. Өзүм үчүн. Кайненем балдарымды каргап урушат, кантип түшүндүрсөм, өзүңүздүн самооценкаңызды көтөрүңүз биринчи. Анан кайнеңиз менен барып сүйлөшө аласыз. Өзүңүздүн самооценкаңызды көтөргөндө, өзүңүзгө ишеним болгондо, адамдарга эмес, Аллага таянып иш кылганда кайнеңиз өзү эле тилин тыят. Болбойт, каргап иштеп урушуп атса балдарыңызды, бала айтыңыз. Коргоңуз. Биринчи ишеним керек өзүңүзгө. Ишеним болуу үчүн жеме угуп калып кеткен учуруңузду эмдешиңиз керек. Жеме угуп калып кеткен дегенде мына могу балада ишеним жок мисалы. Мына карасаңыз, атасы урушуп аткан, дайыма ал болбойт, сага бул болбойт, не кыласың деп салыштыруу, жеме уккан кызда ишеним болбойт. Ушул кезде эмдеш керек. Бул кезибиз эмделмейин, балдарыңыз ал чоңоюп кетет. Балдарыңызда травма менен чоңойот, өзүн рамкага салып чоңойот, эмоциялары жабылат. Балдарыма туура тарбия бергим келет дейт, өкүнүп калбагыдай болуп дейт. Биринчи өзүңүздү тарбиялашыңыз керек. Баланы сен андай кыл, сен мындай кыл, сен күлүп жүр деген менен бала эненин эмоциясын карап, сүйлөгөн сөзүн карап тарбияланат. Көп аялдарды карасам, тилинде фильтри жок. Же күлкүсүндө элеги жок, же жылмаюусунда элеги жок, же смсинде элеги жок. Сүйлөсө чалдыкуйду сүйлөп сала берет, жана базарский сөздөрдү сүйлөп сала берет. Ай, ушундай болуп калбадыбы деген сыяктуу. Аял болгондон кийин назиктикти үйрөнсөк болот. Азыр бизге повезло го, биздин апаларыбызга жалко 60-ка, 70-ке, 80-ге чыгып калышты. Алардын учурунда кайдагы курс эл үчүн өмүр сүрүштү. Бизге азыр мүмкүнчүлүк бар го өсүүгө, өзгөрүүгө. Ар бир адамдын башынан өтөт экен да дейт. Жок, мен бул сөзүңүзгө кошулбайм. Мен да жертва болуп жашайм, матка опушение экен дейт. Эки жол бар сизде. Курска жазыласыз дагы, убактыңызды иреттейсиз. Оңой курска келгенден кийин убактыңыз иреттелет, чыйрак болосуз, сергек болосуз, жашоону үйрөнөсүз. Анан курска келген күндөн баштап сизде уже балдарыңызды урушпай каласыз. Көп кыздар айтышат, курска келгенден кийин
мен балдарым турушпай калдым деп. Себеби сабактар өтө терең. Сабакка бейжай карабаңыздар. Сабактар, терапиялар өтө терең берилет. Гимнастика, йога өтө терең берилет. Кайтарым байланыш бар, текшерүүчү бар. Мен курска 5 жогорку, эң жогорку баа берем. Келгенден кийин сиздер даже төлөгөн акчаңыздарга уялып каласыздар. Бетимди калың кылып эле, бетим калың эмес, то есть мен сиздерге уялбай этпей айта алам, жооп бере алам. Совестим менен жооп берем. Өзүңүз тууралуу кошо кетсеңиз дейт. Ооба, айтып атпаймынбы, мен деле балдарымды ургам, урушкам, салыштыргам, коргой алган эмес мен балдарымды. Өзүм кошулуп урушкан күндөрүм болгон. Кыздар, айтпаңыздар. Азыр катуу өкүнөм. Азыр менин мышыгымды эч ким пыштебейт. Ооба, мышык багабыз. Мышыкты жаман көргөн адамдар келишет, бирок мышыгыбызды пыштей албайт. Мен мышыгыбызды пыштегенге эч кимге жол бербейм. Акысы жок, сен үйүңө келип агрессиясын төккөнгө, каалагандай мамиле кылганга. Сен өзүңдүн границаңды коргосоң, сен эч ким мышыгыңды пыштей албайт, балаңды эмес, өзүңдү эмес. Адамдардан коркпогула, эч убакта. Адамдарды ордуна койгонду үйрөнүш керекпиз. Сылык, сыпа ордуна койгонду үйрөнүшүбүз керек. Кээ бир адамдар бар, сени көз менен, сөз менен критикалай берген. Андай адамдар менен расстояние кармайсың. Отношения, психологические отношения болот и социальный отношения болот. Андай адамдар менен сиз социальный отношенияны кармайсыз. А социальный отношенияны кармоо дагы эмгекти талап кылат. Билим керек ал үчүн. Сен өзүңдү адамдарга көз каранды эмес экениңди түшүнүшүң керек. Ошол бала позициясында калып кетебиз, төрөдүк, болду, балдарыбызга берилип кетебиз, кайын журтубузга берилип кетебиз дагы, чийген сызыктай өмүрүбүз өтө берет да. Мындайча айтканда, бул периодду тоюнган абал деп айтсак болот. Күйөөң да сага тойду, болду, кызыгың кетти, жаңы сөздөрүң жок, күндө тамак жемей, жатмай, турмай, биз калтырың бир жерге чечип кирип кетесиң, ич кийимиңи бир жерге чечип кирип кетесиң, болду, күйөөң койдуна кирип кетесиң, болду, жаттың, күйөөңө бутуңду ашырган боюн уктап каласың. Аял затына карагандай карай албайт да сизге. Сиз дагы күйөөңүзгө эркекке карагандай карабай калдыңыз да. Бул учурда сөзсүз эркек аял издейт. Анткени булар эркек. Эркектин напсиси 4 аялга жетет. Ошондуктан да исламда айтылат экен. Чубак ажынын айтканын бир уктум эле. Камыр жасап атсаң дагы дейт, отуң күйүп турса дагы күйөөң сураса бир деген. Эми бул деген эркектин напсы бул көп аялга жетет. Ал зына кылбоо үчүн сен аялдык ордуңда бол деп айтылып атат да. Жаңылык киргизип туруу керек. Кантип жаңылык киргизем десеңиз, бир өмүрүңүзгө жетет. Абдан көп флирт техникаларын берем. Күйөөмө өзүм любовница деген сабак бар. Барыңыздарга керек, катышыңыздар. Ушул күйөөңүздү сиз 100%га билдим, жаттадым деп ойлойсуз. Күйөөңүз деле сизге жаңы сөздөр калбай калат. Сиз деле бир калыпта өмүр сүрө бересиз. Эски кийим, баягы 3-4 жыл мурда алган, тойго кийгенге жарабай калган көйнөгүңүз, тойго кийгенге жарабай калган футболкаңыз, бир жерден распродажага алып алган кийимдериңиз, айтор үйдө ошондой өмүр сүрөбүз да. Сөзсүз бул учурда өмүрдө сыноо болот. Анткени сен өзүңдү унутуп кеттиң. Өзүңдү унутуу бул Алланы унутуу менен барабар экен да. Сен турмуш тиричиликке берилип кеттиң да, Алланы унутпай эмне болдуң? Аны мен ичкирейик, ананы ичкирейик, кой тиги антпесин, кой бул антпесин, кой күйөөм келгенче минтип калайын деп. Жок. Алларчылык үчүн өмүр сүргөндө биринчи ден соолугуңду карайсың, жеген ичкениңди карайсың, агарачка жесең агарачкасың, кечке чейин ширин жей берсең, кечке чейин ошондойсуң. Жеген тамак ашуубузду карап, дене мүчөбүзгө карап, жаныңдын, жүрөгүңдүн каалоосун угуп, маанайың чөккөн кезде дагы өзүңдү контролдоп, эмне себептен мен маанайым чөктү, мен бул жоопсуздуктан кандай чыгышым керек деп өзүң менен өзүң сүйлөшө алуу. Алло, жаркын, кандайсың? Бала чака тынчпы, эмне кылып атасың? Бүгүн менде ушундай маанайым жок, тиги аяшың ушундай кылды да. Эркектерге баары бир экен, булар ушундай экен, деп отура бербеш керек. Бир тууганыңызга чаласыз,
могу ушундай кылып койду деп ар ким өзүнүн проблемасын сизге кошуп берет. Өзүңүздүн жүрөгүңүз менен акылдашып иш кылышыңыз керек. Аялдар көбүнчө көз каранды болуп өмүр сүрөбүз, күйөөбүздүн изменаларына чыдап өмүр сүрөбүз. Болбойт кыздар. Күйөөңөр измена кылып атабы, уруп атабы? Ыйлап бырылдап телефондорун чукулап отуруп калбагыла. Кеткиле бир жака. Кетүүнүн эрежеси кандай? Кетүүнүн эрежесин билгиле. Кетүүнүн эрежеси мындай. Бирок биринчи курска келгиле да, тилиңерди фильтрлегенди үйрөнгүлө да. Тилди фильтрлемейин сиз көп сүйлөп аласыз, ачуу калдырасыз, агрессия калдырасыз, анан кайра эле сизди күнөөлөп коет. Болду, канча эркек сени урдубу, измена кылдыбы, ким агрессия калдырса, ошол адам күнөөлүү болуп кала берет. Ошондуктан дагы негизи кетүүнүн эрежеси бар. Биринчи тилди иреттейбиз, ички сезимди иреттейбиз. Стопту баса турган жерде басасыз, радиону өчүрө турган жерде өчүрөсүз. Курска келген аялдар муну аткара алышат. Эми акысыз эфирде айтпай коюшум керек эле, бирок сиздерге эми баштап алдым, эми айтып кое берейин. Айтыңыз. Менин өмүрлүк жарым, жан. Мен өлүк болуп калдым. Жаным ооруп калды. Денем ооруп калды. Жүрөгүм өлүп калды. Аябай жаман болуп турам. Мен жөнүндө эч жаман ойлобо. Мен да кайсы жерден ката кетирдим. Эмнени оңдошум керек? Мындан ары кандай жолду tutuşum керек? Мен азыр аябай башым маң болуп турат. Эр бермек жок, жан бермек бар деген чын экен. Мен абдан жаман абалдамын. Мени түшүн. Мен бир аз эс алып келейин, ойлонуп келейин деп туруп кеткиле. Коркпогула. Анан түйүнчөгүңдү түйүп кетем мен, жашабайм мен сени менен, кетип калсам болду, өзүмдү өзүм багып алам, лалала дегенден пайда жок. Ажырашасың. Эртең сен деле бирөөнүн күйөөсү менен ойнош болосуң да. Менин өмүрүмдө да ушундай болгон, измена болгон. Көп болгон кыздар. Ажырашуу болду. 2015-жыл биз ажыраштык, 2017 биз жараштык. Экөөбүз бири-бирибизге керек экенибизди түшүндүк. Экөөбүз коронаны бир күндө чечтик. Баарын кечирдим. Анткени өзүм унутуп кеткен экенмин өзүмдү. Эми мен баягы аял кишилерди эле күнөөлөбөйм албетте. Уруш эки жактан тең чыгат. Бирок бактылуу болом деген адам каталардын үстүнөн иштөө аркылуу үй бүлөсүнө жакшы атмосфера алып келсе болот. Мен үйдөн кайын журт күйөөмөн качып дейт. Балдарымды аларга өчөшүп таштап эртең кетип атам дейт. Баарынан тоюп тажап күйөөмөн тажап кеттим дейт. Каяка кетип атасыз мен билген жокмун го. Көчөгө чыксам, мелдерге аралашсам эле жүк басып кыйнала берем, сүйлөшүп аралаша албайм дейт. Төмөн сезинүү бар го. Мен өтө чарчадым дейт. Биз аялдар тыгылып калганда келебиз да курска. Мен разрыв болуп 23-үндөгү курска катыша албай калдым дейт. Разрыв жакшы бүтсүн, анан бүткөндөн кийин катышыңыз. Зара кармай албай калганда интим гимнастика жардам береби дейт. Ооба, айымдар, мен айтып өттүм. Мына Зара кармай албай калсаңыз, мына Зара чыгуу түтүкчө деп турат. Ушул Зара чыгуу түтүкчө алдыңкы булчуңдар бекемделгенде Зара чыгуу түтүкчө ирээттелет. Зара чыгуу түтүкчөнүн сөөгү жок, сөөк булчуңдар аркылуу гана бекемделет. Сиз канча кыйналып дары-дармек ичсеңиз деле баары бир интим гимнастика жасашыңыз керек болот. Интим гимнастика менен бекемделет. Мына сиздерге ушул таблицаны беремин. Караңызчы, канча балаңыз бар. Мен муну жашоо дөңгөлөгү деп эми бар баардык эле жерде, бирок акысыз сабак эмес, акылуу сабакка түзгөн тапшырма болчу. Азыр ушул дөңгөлөктү аткарып көрүңүзчү.
өнүгүү деңгээлиңиз канчалык, өзүңүз менен өзүңүз чынчыл болуңуз. Кээ бир адамдар бар, өзүн актайт, өзү менен өзү чынчыл боло албайт. Мындай адамдар менен мамиле түзсөң, сени күнөөлөп туруп отургузуп коет, актап сени, керек болсо урушуп, сен андан канча улуу болсоң дагы сени урушуп кыйкырып отургузуп коет. Өзүңүз менен өзүңүз чынчыл болуңуз, андай болбоңуз. Канча балаңыз бар? 1, 2, 3, 4, 5 балаңыз барбы? 3 балаңыз барбы? Ар бир балаңызга өзүнчө шкала кылыңыз дагы, балдарыңыз менен мамилеңизди көрүңүзчү. Кайсыл деңгээлде, кайсыл балаңыз менен мамилеңиз төмөнкү деңгээлде, кайсыл балаңыз менен жогорку деңгээлде. Эгер төмөнкү деңгээл болсо, неге төмөнкү деңгээлде? Неге аны кабыл ала албай атасыз? Мындан ары кандай жол тутуш керек? Эгер ушундай болсо, мамиле экөөңүздөрдүн ортоңуздарда эмне калат? Жана балаңыздын келечегине кандай таасирин берет, анализдеп жазыңыз. Жолдошуңуз менен мамиле качандан бери ошол деңгээлде, кандай деңгээлге көтөргүңүз келет, жогорку деңгээлде болуш үчүн кандай аракет кылып көрдүңүз? Булардын баардыгын иштеп чыгыңыз. Жолдошуңуз менен мамиле балдарыңызга кандай таасирин тийгизип атат? Анткени мына мисалы, могу эң төмөнкү мамиле шкала бул зеленый болуп турат. Андан кийин могу салатовый цвет болуп турган жер бар. Розовый жерде турат, мисалы, розовый да турат дейли да, жогорку деңгээл эмес. Балдарыңыз менен канча жогорку деңгээл болгону менен дөңгөлөк айланганда бул жерде балдарыңыз кулай берет, аксай берет жашоодон. Анткени ата-эненин мамилеси дурус эмес. Ата жөнүндө жаман ой калып калышы мүмкүн, же апа жөнүндө жаман ой калып калышы мүмкүн. Өзүңүз менен ден соолук, булар бул дөңгөлөктү аткарсаңыз болот. Варикозго пайдасы барбы дейт? Ооба, бар. Мына Гүлбирак деген айым жазып атат. Аябай аракет кылып катыштым дейт, Алланын каалоосу менен дейт. Жыргап жатам, результаттар бомба дейт. Машаллах, сонун. Жел чыгуудан 2 күндө арылдым, ишенбейт элем, азыр өтө ишенип жасап атам дейт. Беременныйлар боюнча айтып өткөн элем, беременныйлар катышса болот, угроза тонус жок болсо. Маткада полип бар экен, алдырышым керек дейт. Врачтар алдыр десе алдырыңыз. Консультация боюнча аябай сурап атасыздар, кыздар жооп берип атат, Трубаны байлаткам катышса болот дейт. Болот, ооба. Болот. Бирок канчан болду кесарево болгонуңузга 6 айдан ашкан болсо катышасыз. Белим ооруп калды дейт. Кандай күнгө жардам берет дейт. Йоганы туура жасоо менен бел оору эми ар кандай себептен болот. Маткада проблема болсо деле, опушение болсо деле бел оорушу мүмкүн. Онлайн туура жасай алабызбы, бир көрүп алса болобу, офлайн дейт. Пробный урок бар, бирок онлайндан дагы туура жасай аласыз. Жолдошум өзүнүн чоң аялдары менен сүйлөшөт дейт. Менин көзүмчө ажырашып кетким келет дейт. Сүйлөшпөйсүңөрбү, айтпайсыңарбы? Менин көзүмчө сүйлөшкөнүң кандай? Мага больно. Мен сен аялың го? Мен менен деги алдыдагы жашоо планың кандай? Деп сүйлөшүңүз. Бирок сүйлөшкөндө чачтарыңыз чыгып кеткен, жоолуктарды мондай байлагансыз, жоолугуңуздун түлөп кеткен, кийгениңизге 2 жыл болгон, 6 ай болгон. Көйнөктөрүңүз албырап, салбырап кеткен. Эмоцияларыңыз болсо кетип калган мондай. Мондай болуп калгансыз, мама болуп кеткенсиз. Анан сиз күйөөңүз менен барып сүйлөшсөңүз, күйөөңүз кет, жогол дейт. Мен өзүм билем деп айтат. Королева сыпатыңыз менен сүйлөшүшүңүз керек. Ажырашкандан эмне пайда табасыз? Менде да дал ушундай сүрөттөгүдөй дейт. Же жүрө бериш керек, дагы түшүрүп, же тез интим гимнастика жасашыңыз керек. Мен дагы үйгө келсе анын психологиялык сабаты жок болгондуктан, же анын кылык-чолгу мамилеси жакпайбы, мен дагы балдарым менен жыргап отурам дейт. Кеч келсе ар кандай ойлоп уруш чыгарам дейт. Жакшы мамиле керек сизге, бирок жакшы мамилеге көндөгөн окшойсуз, Күйөөм кол көтөрдү 3-чү жолу, мага акча бербейсиң десем, кантип кечирем, кантип жашайм дейт.
кетип туруңузчу бир жака. Ошол жогоруда айтып өттүм го мен. Биз кантип айтабыз? Эркектерге программа керек да. А биз эркектерге программа менен айтышты билбейбиз. Мен мындайым жок, мен андайым жок, сен мага алып бербейсиң деген сыяктуу айтабыз, эркек тажап кетет. Эркектер бизге окшогон эмес да. Аларга подтверждение керек. Накты айтыш керек. Аларга мисалы кандай айтсаңыз болот. Мен ушул өңдү жакшы көрөм. Мага ушундай өңдөгү кийим алып берчи. Мага ден соолугумда ушундай проблема болуп атат. Мага ушунча акча керек болуп атат. Ушунча акча керек болуп атат. Мага ушундай кылууга мага ушунча акча берчи. Мен сага ишенем деп айтасыз. Мен сага тийгем, мени камсыз кыласың. Мен сага тийгем, мен сага турмушка чыккам. Анда мен ачка отура берем. Кийим алып бербей атабы, галошчон кетип калыңыз. Эски кийимчен кетип калыңыз тойго. Өзү анан алып берет. Жок, анда мен ушундай жүрө берем деп айтыңыз. Мен ушундай тапочкачан жүрө берем. Тойго ушул тапочка менен бара берем, алып бербесең. Хорошо, мен кете берем деп айтыңыз. Анан негизи эркектерге мындай бир аз тоң моюндук эркектерге жагат. Мындай мүнөз да эркектерге жагат. Ушул абалда калып кетсеңиз, анда көп убакыт кыйналасыз. Бул абал кандай абал? Сабыр менен чыдооду кээде адаштырып алабыз да. Наалып айтат аял, күтөт, анан чыдаганга үйрөнөт. Дурус эмес. Сүйлөшүүнү үйрөнүү керек. Только сүйлөшүү. Сен сүйлөшкөндө эле баары жипки тизгендей болуп эле, сиз сүйлөшкөндө эле күйөөңүз макул алып берем. Туфлиби макул туфли алып берем. Көйнөкпү макул алып берем деп калбайт. Ал дагы сизге акча жумшап үйрөнбөгөн болсо, же сиз бир эле күнү чоң акча сурап алсаңыз бербеши мүмкүн. Мүмкүн анын убеждениялары бар. Ал ата-энесинин айтканы менен өмүр сүрөт. Мисалы, биз деле эркек деле эгер бала күнүндө 18 жашка чейин ата-энесинин подтверждениясы менен жашаган болсо, 50гө чыкканда деле ошол 50гө чыкканга чейин алардын ар бир сөзү установка, травма болуп кала берет. Наалып айтпай, накты сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Анан эркектер булар ушундай сулуулукту жакшы көрүшөт. Эркектер менен мамиледе ментальные отношения, эмоция, анан дене. Көп аялдар бар, денесине эле карай берет. Кашты чийдирет, кирпикти чаптайбыз, чачты бир нерселерди кылып, боюну, фигураларды чыгарып, монтип эле кыйнала беребиз да. Кыздар, биринчи ментальные отношения. Оюбузду оңдошубуз керек экен. Ооба, сен оюңду башкаруу кыйын, жек көрүү болот күйөөңө деген, эгер урган болсо. Бирок максатыңды аныкта. Бирге жашоом керекпи, же ажырашуум керекпи деген ниетиңди, максатыңды аныктап аласың. Эркек сулуулукту жакшы көрөт, ооба. Бирок дене фигураң чырайлуу болуп турган менен денең катып, эмоцияларың жок болуп турса, анда сен кызык эмессиң. Кооз конфеттин эле тышысың. Кооз конфеттин тышы кызыкпы, эгер ичи ачуу болсо? Азыр көргөзгөн сүрөттөгү канчанчы степень дейт. Мен маткалуу бул 4-чү степень өтүп калган учур уже. Эмне күлдүңүздөр? Мен эмнени сүйлөдүм экен, Чаш түшкөнгө эмне кылса болот дейт. Интим гимнастика жасайсыз, гормондоруңуз иреттелет. Курска катышып атам, өкүнбөйсүздөр, окуп атам дейт. Сону курсагым чыгып кетти, маткам ылдый болчу дейт. Курсагыңыз чыгып кетет, матка ылдый болсо, интим гимнастика жасаганда матка да кирет, курсагыңыз да кирет. Менин кайненем 5 убакыт намаз окуйт, бирок балдарымды карга урушат. Кайненем урушпа десем капа болуп калат дейт. Сүйлөшүү керек кайнене келин сабагында, как раз ушул боюнча айтып өттүм. Эме окшойт бүгүн. Эми намаз окугандын баардыгы эле идеалдуу болуп кеткен жок да. Мүмкүн болушунча ал намаздан өзүн издеп жүрөт го. Айтып көрүңүзчү, сиз абдан мээримдүүсүз деп. Мен курсакка катышып атам, сонун экен дейт. Молодцы кыздар, отзыв калтырган кыздар, ыраазычылык билдиремин.
Мен экинчи жолу катышып аттым дейт. Жакшы. Көп кыздар отзыв калтырып атасыздар. Могу жерде жазып аткан кыздарчы неге жазып атышат? Сиздерди катышкыла деп жазып атат. Мен кыздарга жазган үчүн мен акча бербейм. Катышкыла, жертва болбогула, монтип жүрө бербегиле деп айтып атышат. Төртүнчү жолу катышайын деп атам, скидка болобу дейт. Ооба болот. Төртүнчү жолу катышсаңыз. Машаллах, молодецсиз. Шейканы алдырган болсоңуз, гимнастиканы канча күндөн кийин дейт? 6 айдан кийин жасайсыз го. Турсун эжеке, сиз айтып келесиз го дейт. Жертва болгом. Балдарымды убагында жакшы мамиле кетип калат. Жакшы мамиле балдар неге эсиме чыгып атат. Балдарымды убагында жакшы мамиле кетип калат өйдө. Эмнеге өйдө кетип калып атат кыздар? Өзүмдүн эмоциямдан көрүп келем, өтө жоош дейт. Азырда мен балдарыман өзүмдүн эмоциямды көрүп келем дейт. Ооба, бизден алды го. Биздин эмоцияларыбызды алды да. Эне менен баланын эмоциялары. Негизи адамдар бири-бирине окшош болот, эмоциялар аркылуу окшош болот. Кийин деле эркек аял бири-бирине окшошуп калат эмеспи? Алар эмне болду? Ооздору ичкерип же жоон ооруп, көздөрү окшошуп калган жок. Алардын эмоциялары окшошот. Биологиялык, энергетикалык байланыш түзүлөт. Мээрим издеген эркекке кандай карайсыз? Ушул жөнүндө сүйлөп бериңизчи. Мээрим издеген эркекке деле жакшы сөз айтыш керек. Мисалы кантип издейт? Ошол мактоо окусу келеби, же сизге көп жармашабы? Бирок мындай эркектерге подтверждение керек болуп турат. Алар адамдын чечимин күтүшөт, аялдын чечимин күтүшөт. Башка туугандар, эгерде аны таштап койсоңуз, совсем өзүң чеч деп, анда ал башка адамдардын подтверждениясы менен иш кылат. Аны апа болуп башкарып алуу эмес, аял ордунда сүйлөшө билүү керек. Жеңүүчүнү азыр аныктайбыз кыздар. Мен онлайн курска катыштым. Сонун Турсун эженин ар бир айткан сөзүн угуп, гимнастиканы, йоганы жана ошо күнүмдүк аткансыз сонун. Ооба кыздар. Эркек көп аялды карайт дейт го. Ошол сөздүн канчалык чындыгы бар дейт. 200% чындыгы бар. Менин күйөөм да, сиздин күйөөңүздүн да напсиси 4 аялга жетет. 4 аялга жететке не койчу деп кол шилтеп таштап койгондон эмне пайда табасыз? Болгону өзүңүздүн аялдык табиятыңызды өстүрүү. Мен да бир кездерде өзүмдү жаман көргөн кыз элем, өзүмдү коргой албаган, өзүмдү салыштырган, балдарымды салыштырган, башка адамдарга ачуу сүйлөгөнгө, мени кемсинткенге жол берген, мени пайдаланып, бир эмоциясын чыгарып алган адамдарга мен бир кездерде уруксат бергенмин. Азыр эч ким уруксат бербейм. Азыр мен өзүмдү түшүндүм. Инсан экенимди түшүндүм, ката кетирүүчү экенимди түшүндүм. Ошол кездер эмне себептен болгонун түшүндүм. Мунун баарын курска сыгып, майдалап салып койдум. Өзүңүздү инсан катары коргоп каласыз. Кантип курска жазылам? Сразу эле жазылсамбы же врачка барып женский жактын абалын билип жазылыш керекпи дейт. Ушул суроолор негизи туура суроо бердиңиз, жазыла бериңиз. Анткени бизде гимнастика да лечение эмес да. Гимнастика менен калыбынан келтире аласыз да. Любой адам катышыш керек. Ар бир аял катышыш керек. Катыша бериңиз. Анан бир убакыты келгенде барып текшерип койсоңуз жакшы. Күйөөм менен урушам, кайра жарашпайм деп кайра жарашып алам дейт. Подсознание ошону талап кылат. Тынч жашап жүрүп эле биз өзүбүз уруш издей баштайбыз. Анткени биздин мээ ошого көнүп калган. Тез-тез апабыздын, атабыздын урушканынан, экөөнүн урушканынан мээ тынч жүрө албайт. Дайыма проблема издеп жүрөт дагы, барып туруп күйөөбүз менен ыңк-мыңк деп урушабыз. Мындай аялдар менен эркекке деле өмүр сүрүү кыйын.
Эжесиз жапжаш болуп кеттиңиз, жаңы баштаганда көрдүм эле дейт. Ооба, мен байкадым. Мага эмне жардам берди? Гимнастика, ички абалым менен иштөө, йога жардам берди. Ошонун баарын курска бердим. Мен оффлайн форматка келген аялдардан байкайм да. Ишенесиздерби, даже 2 ай, 3 ай келген аялдардан 5 жылга жашаруу көрөм. Анткени йога жасаганда брыштар секин кете баштайт. Массажыбыз бар онлайнда, массаждарды жасашат, арыктайт, чыйрак болуп, энергичный болуп калат, ички абалдары ирээттелет, кадимкидей жашаруу жүрөт. Кээ бирлерин окуп атам кыздар, кээ бир смстерди окуй албай калып атам. Эрозияң бар болсо болобу дейт. Ооба, лечение плюс гимнастика аласыз, жок болуп кетет. Алла разы болсун кыздар. Баарыңыздардан жооп берип аткандарга. Акман Айтынбай жооп берип атасыз. Чүрөк калган кыздар. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Мен да аябай сонун результат алдым дейт, өзүм сезип сүйүнүп атам дейт. Жалкоолонуп жашасам да сонун результат алдым дейт. Молодцы. Курс жөнүндө ойлонуп жүргөндөр ойлонбой туруп чыгынып келгиле дейт. Мен Турсун эженин курсун жаңыдан төрөлүп адам болууну үйрөнүү деп айтам. Турсун эже вообще пушкасы дейт. Рахмат алтыным. Негизи туура баа бердиңиз. Баалаганыңызга ыраазымын. Ошончолук кымбат билимдерди бердим. Эми сиңирип алуу өзүңүздөрдүн. Курс өтө терең. Өтө терең. Терең курска даяр болуп келиңиздер. Көбүрөөк басып койсом эле бөйрөгүм, белим ооруп калат. Интим гимнастика жардам берет дейт. Неден ооруп калат? Если органдарыңыз түшүп калган болсо, опушенный болсо, анда жардам берет сөзсүз. Же слабый болсо жардам берет. Лабиопластика кылдырайын дегем дейт. Кылдырбай эле коюңуз. Вообще не кыласыз кылдырып? Керек кылыңыз, губаларыңыз керек да сизге. Курс 23 май күнү башталат. 23 май күнү катышсаңыз, сиз кандай жыйынтык аласыз? Уже айдын аягында, мына бүгүн 20-сы, айдын аягында кыныңыз бекем болуп калат, бекем боло баштайт. Жел чыгуудан уже арыла баштайсыз, маткаңыз көтөрүлөт, чыйрак болуп каласыз, энергичный болуп каласыз, спокойный болуп каласыз, урушпай сүйлөшүп каласыз. Адамдар менен сүйлөшүүдө өзүңүздүн инсандык ордуңузду билесиз, негативдериңизден өзүңүз арыла баштайсыз, өзүңүздөн өзүңүз эле. Анан эски чыгат да ичибизден. Жаңыны оңой кабыл ала баштайбыз. Күйөөм бир жака барам десем жок дебейт, эмне кылам десем каршы чыкпайт дейт. Жакшыбы? Жолдошум сөгүнө берет дейт. Курста бар. Мен да уруш чыгара берем, уруш кыла берем, эч тынч жашай албайм дейт. Өзүңүз түшүндүңүз го, Ушул метод укмуш иштейт экен. Кайсы эле методду айттым экен, Бүт эле методдор менен коштолот сабак. Ички состояние менен иштейбиз, мындай кылабыз, андай кылабыз деген менен сиздер сүйлөшүүнү билбешиңиздер мүмкүн да. Анан мен техникаларды берем. Ушул аялдар ушул боюнча калып кетпесин, чала бышкан алмадай болуп калып кетпесин, ушул методдорду колдонуп бири-бирике алдыга жылсын деп сабакта ушундай майын чыгарып туруп берип коем. Өзүңүз уяласыз. 1490 сом бергенден, 2990 сом бергенден өзүңүз уяласыз. Жолдошум өзү жакшы эле, бирок башкалардай болуп сүйлөшүп күлүп отурбайбыз дейт. Байкап көрүңүзчү. Сиз өзүңүз сүйлөшүүгө кандайсыз? Сүйлөшө аласызбы? Эрозияга пайдасы барбы дейт. Ооба кыздар, бар. Эрозия деле интим гимнастика менен келет, бирок лечение кошкула. Мен катышсам болобу? Оорутуп ачтырып жатат дейт. Кесарево болгонмун дейт. Болот, ооба. Ой, кесарево 6 айдан кийин катышасыз. Эгер кесарево болгон болсоңуз, 6 айдан кийин катышасыз.
овуляция болбой жатат, катышсам болобу дейт. Албетте катышсаңыз болот ооба. Бирок овуляция болбой атса, интим гимнастика жасайсыз, овуляция жүрөт. Сабактарды көрүшүңүз керек. Анткени адам стресс болгондо, дайыма маанайы жок жүргөндө, ички сезимдерин сыртка чыгара албаганда гормондор бузулат дагы, яичникке таасирин тийгизет. Яичник функциясын жакшы аткара албаганда овуляция жакшы болбой калат. Ошон үчүн интим гимнастика менен психология чогуу жүрөт. Баары өзүнүн колубузда экен. Классно, девочки дейт, катышкыла дейт. Молодцы кыздар. Супер, денем ыраазычылык айтууда дейт. Жандарым, рахмат. Женский жакта варикоз курска катышсам болот дейт. Ооба, варикоз кетиши да мүмкүн. И кетпеси дагы баардык өнүгүүлөрдү жасай берсе болот. Анан кичирейиши да мүмкүн. Жылуу отустар жазган кыздар, баарыңыздардан ыраазычылык билдирем. Кыздар, давайте бүгүн мындай кылайлы. Жыйынтыктайлы эфирде? Же жыйынтыктабайлы? Не дейсиздер? Кандай дейсиздер? Жыйынтыкта десеңиздер, жыйынтыктайлы. 12-ге чейин кыздар да 1,5 саат убакыт калды. Акция кылып койдук сиздерге. 2790 сом про, 1290 сом интенсив. Андан кийин жок кыздар. Эртең мени, пожалуйста, дей бербеңиздер. Тойский эме жок. Эреже жок. Эртең деле боло берет деген, эртең деле тойго келе берсең боло берет деген нерсе жок. Бүгүн 12-ге чейин дедикпи? Болду, 12-ге чейин. Андан кийин кайра эле ошол 2990, 1490 менен катыша бересиздер. Ким ден соолугун йога жасайм, жашарам, арыктайм, энергичный болом десе, баласы менен мамилесин бекемдейм десе, өзүнүн инсандык ордун табам десе, күйөөсү менен мамилесин бекемдейм десе, анда курска келиңиздер. Күйөөңүз менен дурус карым катнаш курасыз. Ой, бу ылдый жака түшүп кетпесем уже. Онлайнга скидка кылган жоксу, ушул онлайн да айтып атам кыздар. Сонун жыйынтыктар болду, үйлөнбөй катышыңыздар дейт. Рахмат кыздар. Эфир бүткөндөн кийин которсо болобу дейт. Ооба. Макул кыздар, анда эмесе сиздер менен 23 май күнү көрүшкөнчө, эгер курска келсеңиз, аткарсаңыз эле жатыныңыз көтөрүлөт, кыныңыздан жел чыкпай калат, кыныңыз бейкем болуп калат. Жыныстык катнашта бейкем кысып каласыз. Даже курска келген аялдар айтышат. Мурда дейт күйөөм кыспочу дей берчү дейт, анан курска келгенден кийин айтат. Офлайнга келгенде айтып атышат, эми алар офлайнда живой сүйлөп беришет да бизге. Күйөөм дейт, сандарыма чаап жибер дейт. Коер, не кылып атасың деп чаап жибер дейт. Жулалайын деп атасың деп дейт. Ушундай жыйынтыктар болот кыздар. Көп секреттерди үйрөнөбүз, флирт үйрөнөбүз, кылыктанганды үйрөнөсүз. Мисалы, бир флирт айта кетейинби? Кыздар, курска келгенде айтам. Өтө күчтүү флирт. Азыр вдруг бул жерде эркектер болуп калсачы деп өзүм ойлонуп кеттим. Күйөөңүз менен мамилеңиз бекемделет. Менин бир группалашым катышты да. Анан ошо группалаштар группабызга айтып атат. Кыздар, Турсунайдын сабына катышкыла дейт. Биздин Аяшыңдын көзүн дейт, мамилебиз аябай бекемделди. Аяшың деле дейт, ушинтип деле жашасак болот экен го деп аябай ыраазы болуп атат. Сүйлөшө албай эле жүргөн экенбиз дейт. Чындыгында ооба, сүйлөшө албайбыз. Бардыгын үйрөнсө болот. Алла Таала бизге ар бир күндү бактылуу болуу үчүн берди. Биз бактылуулукту сезип, кылыктуу айым болуп, аял ордунда жашашыбыз керек. Сен кылыктуу аял болгонуң бул
аялдык табиятың. Аялдык табиятың. Айта бериңсе, жок, кыздар айтпай эле коеюнчу, ал флирт өтө күчтүү болуп кетет экен. Эфирде айткандан өзүм уялып кеттим. Эми курска келесиздер го, сиздер жабык баракчада айтып берем да, күчтүү кылып, сонун кылып айтып берем. Ал өтө күчтүү флирт. Ушундай кыздар, анан йога жасайсыздар, жашырасыздар. Мен жогоруда дагы бир фон көрсөтүп кеттим эле, азыр да көрсөтүп кетейин. Мына офлайн келген аялдар, азыр сиз дал ушул көнүгүүнү жаса десе жасай аласызбы? 62 жаштагы апа могу зеленый кийим кийген. Бул да жасады. Сиз дагы жасай аласыз. Бул бир 6-чы эле урок. Онлайнда дагы сиз бул көнүгүүлөрдү оңой жасай аласыз, жан. Онлайнда дагы жасайсыз. Онлайнда да йоганы онлайнга да берип койгом. Дал ошол көнүгүүлөрдү онлайнга да бергенмин. Бишектесиздер дейт. Ооба. Ал онлайнда деле бар. Айтыңызчы дейт. Жок, кыздар, өзүм ошону айтпай, техника, флирт техникаларын айтпай эле коеюн дегем, кантип баштап алдым. Флирт курска келгенде үйрөнөбүз. Ал өтө күчтүү техника, өтө күчтүү техника. Курс боюнча кайсы номерге кайрылабыз дейт. Кошулганда влагалище өтө ооруйт дейт. Интим гимнастика жасаганда төмөнкү жактары ирээттелет, стенкалар да бош болгондуктан ооруп атат сизде. Стенкалары бошко, стенкаларын бекемдөө керек. Курска катыша албаган айымдар үчүн айтып бериңизчи дейт. Эми жертва болмой жок. Жертва болбойбуз. Өзүбүз үчүн акчатабыз, өзүбүз үчүн катышабыз, үйрөнөбүз. Ошол кыздар, бүгүнкү эфир сиздерге пайдалуу болгон болсо, мен кубанычтамын. Группада айтасыз дейт, 65-чи дейт. Ооба, сиздерге айтам, күйөөмө өзүм любовница деген теманын техникасы болчу. Ал техниканы көп деле аялдар жасай бербейт. Эгер жасасаңыз күчтүү таасир берет. Флирт өлө мощный дейт. Ооба, азыр жаңы флирттер кошулуп калбадыбы? Жаңы флирттерди эми бере баштайм, али бериле элек. Кайгымды тарттың теңселип, нанай, нанай, най, най, нанай. Жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйдөй көдүп. Акчам бар, бирок убакыт таппай атам дейт. Мен келишпейм. Убакыт таппай аткан жок, сиз өзүңүзгө махабат жок болуп атат. Өзүңүздү сүйбөй атасыз. Инсандык ордуңузда жок болуп атасыз. Канчага чейин уктайсыз? Эртең менен эрте туруңуз, кечинде эрте жатыңыз. Убактыңызды иреттейсиз, сабакка да жетишесиз, жумушка да жетишесиз. Эгер графигиңиз иреттелбесе, гимнастика кылбасаңыз да чарчанып жүрө бересиз, же ага жетишпейсиз, же буга жетишпейсиз. Ал эми йога жасаганда, интим гимнастика жасаганда, сабактарды көргөндө сизге энергия келет. Энергия менен барып туруп сиз балаңыз менен сүйлөшөсүз. Энергия менен барып туруп сиз күйөөңүз менен сүйлөшөсүз. Энергия менен барып туруп жумушуңузду бүтүрөсүз. Бардыгына жетишесиз. Эркек эмнеге кийинче аял алам дейт. Жыныстык катнашта проблема болушу мүмкүн. Сиз уктап калса экен деп ыңк-мыңк деп беришиңиз мүмкүн. Ушундан башка оюң жокпу деп беришиңиз мүмкүн. Ошол процесске түшө албашыңыз мүмкүн. Оргазм жок болушу мүмкүн. Же күйөөңүздүн апасы холодный болсо, ал апа издеши мүмкүн. Эмоция издеши мүмкүн. Оштон болом бишиги барганга шарт туура келбей атат дейт. Телефонду карасаңыз эле, мен телефондон көрүнөм. Гимнастикаларды, йогаларды телефондон үйдөн отуруп жылуу жумшак жасап үйрөнө бересиз. Шылтоо кылбагыла, кыздар, бишиге бара албай атам деп. Үйдөн үйрөнөсүңөр болгону ниет кылыңыз, болду, бүттү. Ниет.
Жакшы калыңыздар. Аман эсен. 23 май күнү эфирден көрүшкөнчө, 23 май күнү терапия жасайбыз. Сабактарды баштайбыз. Чудо терапия болот. Чындыгында могу дайыма тамактарыңыздар буулуп жүргөн болсо, көкүрөгүңүздө боль болсо, башыңыз ооруп жүргөн болсо, булардын баарынан арыласыздар. Йоганын пайдалары өтө көп. Дайыма баш оору коштоп жүрсө, дайыма чарчап жүргөн болсоңуз, денеңиз оор болуп жүргөн болсо, эртең менен моундай ооруп турсаңыз, анда ушул проблемалар сизден жок болот. Ошол кыздар, жакшы калыңыздар. Өптүм, кучактадым.